Бүгін мынакей жарқыраған таң атып, жол жүріп баратабыз. Жайыл атамның музейіне кайрылып, Куран окулуп, анан энди Алыкулдун кыздары жалаң Алыкул атабызга жылына бир мал союп, бейтине барып Куран окутабыз. Ошону аткарайык деп бүгүн чыктык бел байланып. Ошо жаткан жерлери жайлуу болсун, аталарыбыз мынакей жайыл атабыз дагы абдан мээнет кылып эл коргогон бала чакасы менен, эл деп, жер деп жанын кыйган. Алыкул атабыз болсо мынакей кыргыздын Пушкини десек болот. Ушунчалык аздек тутуп Алыкулдун кыздары болуп, Шайра апалар болуп 11 кыз жүрүп атабыз. Мына 8-жыл болду. Буюрса жакшы. Арбактар колдосун бизди. Бар заман бололу, эл журтума жакшылык каалайм. Аман эсен бололу, дүйнө тынчтык болсун. Падышабыз жакшы болуп, бийлигин жүргүзө берсин. Аларга узун өмүр каалайм. Асманыбыз ачык болсун, жолубуз шыдыр, жолдошубуз кыдыр болсун. Барыңарга жакшылык каалайм. Омен айтканыңыз келсин. Эже өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Мен Султаналиева Каныш, Алыкулдун кыздарынын мүчөсү болом. Мен Кошоева Жумакан, ошо Шайра апалардын мүчөсү. Сөз сөйлөп коюңуз. Кандай? Мен Жумакан Фатима мүчөсү болом. Алыкулдун кыздары. Ошолордун арбагы болду. Элге журтка тынччылык. Эл аман журт аман болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Мен ошо Алыкулдун тобунда жүрөм 8 жылдан бери. Баарыбыз аман бололу, жолубуз шыдыр болсун. Алыкул Осмоновдун немесине баратабыз, ошо зыяратыбыз кабыл болсун. Аман эсен жетип алалык. Мен Жумабаева Райла, Алыкулдун кыздарынын мүчөсүмүн. 8 жылдан бери буяка мүчө болуп жүрөм. Биз деген жылына Алыкул атабызга барып, бейтине барабыз, музейине барып, Куран окутабыз. Барбасак өзүбүз ооруп калгандай болуп эле эметип турабыз. Барып батасын алып, Куран окуп, ырасчылыгын алып келели деп кетип баратабыз тобубуз менен. Аман бололук, бар бололук, барыбыз. Дүйнөбүздө тынччылык болсун, элибиз аман болсун. Алдыда рулда Жекшембек байке, Шымбек байке сүйлөп коюңуз сиз. Сүйлөй бериңиз. Биздин Панфилов районунда мына 8 жылдын жүзү болуп калды. Алыкулдун кыздары деген сыймыктуу ысым менен Кыргызстандын көптөгөн аймактарын кыдырып келдик. Анан менин Шайра апалар тобунун ичинде жалаң гана кол өнөрчүлүккө, узчулук менен, ыр менен алектенген апалар гана эмес, ушу Алыкулдун поэзиясына ышкыбоздук менен, дилгирлик менен аракет кылган бир топ мүчөлөрүбүз бар. Анан мен сыймыктануу менен айта алам, биздин арабызда ушу Алыкул Осмонов атындагы ийримдин 40 жылдыгын мына 22-жылы белгилегенбиз. Аны Догдурбек Юсуп деген байкебиз негиздеп кетти эле. 10 жылдай 92-жылдан бери ушул убакка чейин мен жетектеп келе жатам ушу Алыкул Осмонов атындагы ийримди. Анан сыймыктануу менен айтайын дегеним, ушу арабыздагы биздин поэзия ышкыбоздорунун көптөгөн китептери чыгып, белгилүү болуп калышты. Маселен, мына Чалдыбарда мектепте мугалим, завуч болуп иштеп жүргөн Каныша Канназарова деген эжекебиз мына алдагы 3 китепти чыгарганга жетишти. Мына Султаналиева Каныш эжебиз таластын кызы болгону менен ушу Алыкулга баш оту менен киришип, ушу 2 жылдын ичинде мына 3 китепти чыгарууга жетишип атат. Мына бүгүнкү биздин ушу Алыкулдун үй музейине бараткандагы бир максатыбыз ушу китебин ушул эже өз колу менен барып, ушу окурмандарга тапшырып койсом деген ниет менен баратабыз. Ошондой эле мына биздин райондо дагы көптөгөн мисалы
Bekbu Asankulova деген кызыбыздагы биздин активдүү мүчөлөрүбүздүн бири адагы 2-3 китептерин чыгарууга үлгүрдү. Калича Эликбаева деген эжекебиз дагы 2-3 китебин чыгарууга үлгүрдү. Ашмалы Сыдыков деген аксакалыбыз дагы ал дагы мына Абулкан Исраилов деген дагы биздин милиция кызматкары болуп жүргөн ардагер байкебиз бар. А дагы 1-2 китеп чыгарганга үлгүрдү. Анан дагы сыймыктануу менен айта алам, ушул ийримдин мүчөлөрүнөн үчөөбүз. Мен Шаршембай Ажыбеков, ал банк кызматкери болуп жүрчү. Андан